Тажиктердин кол сабуусунан саналуу күн мурун чек арада жашоо коркунучу болуп жатканын айткан Адил Садыр Жапаров менен жолугат. Буга чейин Адил Абдурахманов аттуу бала кыргыз-тажик чек арасында жашаганын, ал жак кооптуу экенин айтып, бул маселени чечип берүүнү суранып, президентке интернет аркылуу кайрылып, көпчүлүктүн көңүлүн бурган. 12 жаштагы Адил Абдурахманов бүгүн 10 майда президент Садыр Жапаров менен жолугушат. Бул тууралуу баланын апасы Айзада Хамдоамова менен байланышканыбызда белгилүү болду. Балам бүгүн президент менен жолугушат. Мен аны менен телефон аркылуу сүйлөшүп турам. Кече Ысык көлдө болчу, бүгүн Бишкек шаарына келиптир. Баламдын максаты чек арада коркпой үй бүлөсү менен коопсуз жашоо. Ал чырдан тажап коркуп калган. Ушуларды Жапаровго айтса керек, деди Хамдоамова. Бул маалыматты тактоо үчүн президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек менен байланышканыбызда ал бул маалыматты ырастады. Ооба, азыр Садыр Жапаров кичинекей Адилди күтүп жатат. Алар азыр жолугушат, деди ал. 26 апрелде тажик тарап жолдошумду куру күнөөлөп Орусиядан кармап камакка алышты деген Эсен Мажидовдун жубайы Супер KG порталына окуянын чоо жайын айтып берген. Бүгүнкү күндө Эсен Мажидов Орусияда кармалып камакта жатат. Буга чейин тажик тарап Эсен Мажидовго кылмыш ишин козголуп издөөгө жарыялаган. Адил Абдурахманов дал ошол камакта жаткан Эсен Мажидовдун тун уулу. Маалымат булагы Супер KG сайты. Жаңылыктардын соңунда каналга катталууну унутпаңыз.